Салам достор, мен Рима. Бүгүнкү биздин темабыз деген IT тармагы жөнүндө. Мен ким болуп иштейм, канча акча табам, IT тармагында негизи эле канча акча тапса болот. Жана деген канча убакыттын ичинде ушу IT тармактылыгын өздөштүрүү мүмкүнчүлүк бар деген суроолорго жооп берип кетмекчимин. Азыркы күндө деген мен Американын эң чоң транзакшн кыла турган, то есть эң чоң акча которо турган компаниялардын биринде иштейм. IT тармагы бул деген умныйларга же болбосо аябай жакшы окугандарга, математиканы жакшы билгендерге деген мындай мифтерди, ошолорду деген жоюуга аракеттенебиз. Ошондуктан аягына чейин көрүп коюңузду суранам. Анда эмесе кеттик. Мен эч качан IT тармагын окуган эмесмин. IT тармагында иштеген да эмесмин. Кыргызстанда дагы эч качан жакта IT жөнүндө эч кандай маалыматым жок болчу. Мен деген компьютерди ачып эле ошол кээ бир нерселерди издегенди билчүмүн, ушундай нерселерди эле кылганды билчүмүн. Бирок деген компьютерде иштеп, мындай программаларды түзүп, же болбосо жана Word деген жөн эле кагаз түрүндө бир нерсе жазганды дагы билчү эмесмин. Компьютер жөнүндө эч нерсе билчү эмесмин. Компьютерди ачып, жапканды гана билчүмүн десем жаңылышпайм. Келгенде көптөгөн жумуштарда иштеп көрдүм, такси айдап көрдүм, официант болдум. Андан кийин ушундай күндөрдүн биринде эле мага түнкү 11-де деген жолдошум чалып туруп, "Нарима, сен окугуң келеби?" деди. Анан мен болсо мындай түшүнгөн жокмун, эми уйку суроо менен эле "Ооба, окугум келет" деп койдум. Анда деген эртең бир жака барып кел, ошол жакта окутуп атыптыр, программистке барсаң билесиң деди да. Андан кийин барсам, мен ал учурда мен аябай деле английский жакшы сүйлөйм деп айта албайм, анткени деген үйдө эле отургандыктан же болбосо такси айдаганда деле, официант болгондо деле көптөгөн мындай көп сүйлөбөйсүң да англисче делечи. Ошондуктан мен английскийим орточо болчу, мындай "Ова" деп ушундай нерселерди сүйлөгөндү билчүмүн. Бирок чоң корпорацияларда кантип иштейм, кантип сүйлөйм деп ойлонгон эмесмин. Ошондуктан мен деген окей деп эле, ова деп эле койдум. Анан эртеси күнү ошол көптөгөн Америкада кампустар десек болот. Кампус деген ошол батыраак окутуп үйрөтүүчү жайлар да. Бизге окшоп Кыргызстандын меркасын алсак, бул курс деп койсок болот. 7-8 айлык ошо кампус курстар көп экен. Мен аны билген эмесмин. Ошол күнү эле ошол жака барганда билдим. Анан кийин ошо бизге англисче болду. Бүт баары англисче окутабыз, үйрөтөбүз, баарын үйрөтөбүз. Компьютериңар эле келет, эртең менен компьютер менен келесиңер саат 10-до. Анан кийин ошо өзүңөрдүн окуганыңарга жараша жумуш табасыңар деп баарын түшүндүрүп айтып беришти. Курстун требованиясы бул деген сиздин свободный времяңыз болуш керек. Мындай курстар деген өтө көп. Бирок деген мен мындай үлгүсүн көргөзгөн курстардын бирин тандагам. Бул курстун эң негизги жагы болсо, эң жакшы жагы десем болот. Ар бир ай сайын 6 ай окугам мен. Ошо ар бир 6 ай сайын сен $1000 төлөйсүң дагы. Андан кийинки деген $6000 болсо, сен деген ошо жумушка киргенден кийин гана төлөп бересиң деген ушундай условиялар бар болчу. Ал жакта деген сени деген жумушуңа да мындай жумуш тапканга жардам берет, резюме кылганга жардам берет. Ушундай жумушка киргизгенге сага деген ошо жардам берет. Жана деген алар дагы ошол поддерживать этет да. Поддержкасы аябай чоң десем болот. Ошондуктан мен английскийим жөнүндө эч кандай коркпой, биринчи, конечно, учурларда корктум. Мен английскийим анча эмес деп. Анан бирок карап көрсөм, көптөр эле английский анча эмес экен. Анан мен кыла алам деп эле мен өзүм эле туруп алдым. Ошол мен кыла алам болуш керек, ушул IT тармак мага болуш керек деп ошол мен школдон дагы жакшы окугам, 5 деген багып окугам. Ошондуктан мен өзүм уверенный болоюн деп окушум керек деп ошол окуп баштадым. Курс башталганда эле биздин эң биринчи условиясы деген англисче сүйлөө болчу. То есть сен эшиктен кайсы тилде сүйлөбөйсүң, ошол киргенде, ошо корпустун ичине киргенде деген сен деген англисче сүйлөп башташың керек. Көптөгөн кыргыздар окуган биздин группада, кыргыз эле болчубуз, бирок деген ошо биз бири-бирибиз менен англисче гана сүйлөшүбүз. Андан башка дагы кыргыздар, түрктөр көп, анан орустар окучу. Көп ушул нациядан болгон адамдар көп болчу. Где-то бир 50-60 адам окудук десем, наверное, жаңылышпайм. Окуу учурунда деген баарыбыз деген ошо получается кыргыз болсоң да, орус болсоң дагы, түрк болсоң дагы, түркчө билсең дагы, сен эч кандай тилде сүйлөбөйсүң да, ошо англис тилинде сүйлөйсүң.
көптөгөн нерселерди окутту, үйрөттү, кандай болот жумушубуз, эмне кылышыбыз керек, кандай технология жана деген эң основной деген бул кандай языкка, кандай тилде программирование кылышың керек дегенди үйрөткөн. Бул эң менин үйрөнгөн программировать эте турган тилим болсо, бул деген Java тил деп айтсам болот. Ушу Java тилин биз үйрөнүп, ошол тилде программировать эткенди баштаганбыз. Ошол 6 айдын ичинде мен саат 10-до барасың, саат 11-де почти жумуш эмең бүтөт, сабактарың бүтөт. Сабактарың бүткөндөн кийин ошол 12-де мен үйгө келчимин дагы кайра эртең менен ушундай болуп 6 ай ошентип окугам. 6 ай интенсивно окудук. Только деген пятница күнү эле выходнойубуз бар болчу. Ошол пятница күнү выходнойдо калган иштериңди кыласың дагы, калган күндөрү жалаң окууда болосуң да. Бир айдын ичинде резюме түзүп, то есть резюме кылып, ошол сен жумуш тапканга аракеттенесиң. Жумуш таба турган процесс аябай Америкада бөлөкчө, Кыргызстанда эмес. Сен резюмеңди апарып эле мени жумушка алгыла десең, сени алып койбойт. Көптөгөн бир 5-6 этаптан өтөсүң, же хотя бы 3-4 этаптан өтөсүң да. 3-4 этапта ошол сүйлөшө бересиң адамдар менен, сен эмнени билесиң деп сурайт, моуларды билесиң деп, анан кодинг жаздырат. То есть кандай эмнени билесиң, ошо кодинг деп коет. Ошо кайсы тилде кодировка кылам деп дегениңди көргөзсөң, ошол тилде сага бир логический эмелерди берет, суроолорду же болбосо решенияларды, ошо решенияларды эметишиң керек, жазып, ошону деген сен биле турганыңды көргөзүшүң керек. Ушундай этаптар деген бир 6 этап болушу мүмкүн, 4 этап болушу мүмкүн. Ал дагы башка процесс, ал жөнүндө дагы айтып берем. Ошентип деген бир айдын ичинде мен жумуш таптым. Бир айдын ичинде деген жумуш тапкандан кийин дагы бир 15 же 1 ай алат сенин деген background check деп коет. То есть сен деген мурда криминалың барбы, жокпу, жумуштан эмне болуп кеткенсиң, ушундай background check деп коет. То есть аркада басып өткөн жолуң жөнүндө информация алат да, ошону текшерет, сенин криминал жок экенби, ушундай экенин. Анан обязательно сен ошо наркотик принимать эткен эмесмин деген справка алып келишиң керек. То есть бир заведенияга жиберет, сени деген клиникага жиберет, ошол жактан деген ошол драг тест обязательно бүт жумушка орношуп атканда, кыргыз кафелерге эле болбосо, а так мындай башка жумуштарга орношуп атканда Америкада обязательно драг тест кылынат. Драг тест деген бул деген наркотик сенин каныңда жок экенин текшерет да. Бардык жумушта ошону текшерет. Трак айдабаңыз, сиз деген такси айдабаңыз, эмне гана кылбаңыз, бирок ушул тестти сиз обязательно тапшырышыңыз керек болот. Америкада бул деген эң биринчилерден болуп эсептелинет. Документация кылганга эле 15 күн алат. Ошол 15 күндөн кийин бир числону айтат, сиз ошол числодо келип деген жумушка орношосуз. Эми деген ошо профессиям жөнүндө айтып кетсем, мен эмне болгон профессия алгам, окугам. Мен айткандай эле мындай кампустар деп коет, же болбосо курстар Америкада өтө көп, ар кандай суммада. Мен азыр $12,000 айттым, бирок деген $6,000 деле тапса болот, $7,000 деле тапса болот, ар кандай тапса болот. Бирок деген мен ушул курсту билчимин, ошондуктан ушул курска эле бардым да. Андан кийинкиси болсо деген бул деген IT тармагында иштегендер канча айлык акы табат дегенди айтып кетсем. Бул негизи бул тармак деген аял адамдарга жакшы тармак десем болот. Анткени деген үйдөн чыкпайсың, көп учурларда деген үйдөн чыкпайсың, үйдөн иштейсиң, жана компьютер менен эле иштейсиң. Эч кандай оор жумуш кылбайсың. Жана деген ошол жумушуң бүткөндөн кийин келип эле анткени саат 8-ден 5-ке чейин туура ушул убакта эле иштейсиң. Ошондуктан деген андан кийинки убактарда деген сен үй бүлөңө дагы өзүңдүн вниманияңды кылганга убактың бар десем болот. Ошондуктан IT тармак бул эң жакшы тармак, бул аял адамдарга десем жаңылышпайм. Бул тармакта деген тармактагы айлык акы деген бул 80,000 же болбосо $60,000 башталат. Бул бир жылына табыла турган акча менен айтып атам. Америка боюнча мындайча айтканда где-то $3,500 же $4,500 башталат айына десем жаңылышпайм. Бирок деген сиз деген ошол жылдан өткөнгө чейин эгер сиз деген
эмеңизде квалификацияңыз чоң болсо же болбосо ар кандай сертификаттарды алсаңыз, сиз деген жакшы татыктуу жумушкер экениңизди көргөзө алсаңыз деген сиздин айлык акыңыз көбөйөт. Же болбосо сиз башка, например, ар бир компанияда ар кандай технологиялар менен иштейт десем болот. Например, мен бир компанияга орношкондо мен бир технологиялар менен иштечүмүн. Экинчи компанияга орношкондо андан дагы көп башка язык программирования десем, Ruby'де мен биринчи Java'ны үйрөнгөм, андан кийин Ruby башка компанияга кирсем Ruby изучать этет экен, ошондуктан мен ал Ruby'ни үйрөнгөнгө аракеттендим. Андан кийин деген ошо азыркы мен кирген компания андан башка технологиялар жана башка язык программирования менен иштешет. Ошондуктан ар бир компанияга киргенде сен башка технологияларды үйрөнөсүң да. Андан кийин эгер сен айлык кичине 1-2 ай иштегенден кийин же 1-2 жыл иштегенден кийин өзүңдүн айлык акыңды көтөргүң келсе, кайра резюме кылып, интервьюга барып, өзүңдүн айлык акыңды көбөйтсөң болот. Ушундай нерсе, бул IT тармагы деген аябай чоң. Мен деген сиздерге айтып кетсем, мисалы деген биз деген азыр Инстаграмды карап атасыз да. Ушу Инстаграмда деген канча киши мындай иштейт деп ойлойсуз да. Менин оюмча бир 10 000 дагы киши Инстаграмдын өзүндө эле иштесе керек деп ойлойм. Ошондуктан деген бул эң чоң платформа. Ушундай платформаларды түзөм. Жана деген бул IT тармагында деген эң көп профессиялар бар да. Мен билбеген профессия. Мен иштей турган профессия кички эле бир жери, а негизи деген көп нерселер бар. Биз, например, бир application'ды көрсөк, Instagram'ды эле көрсөк, например, бизде биз көрө турган нерселер бар да. Ар бир жанагы, ар бир функция да, фотография киргизген жери же комментарий жазган жери ошолорду деген 10 кишиден мындай собираться этип 10 кишиден иштейт да. Ар бирөөнүн жумушу бөлөкчө. Хотя бизге бир эле нерсе болуп көрүнсө, бирок бул ар бир киши өзүнүн кички жумушун кылат да, мындай малюсенький. Ошондуктан IT тармагында жумуштун негизи талаптары өтө көп десем болот. Эми менин жумушума келип токтосок, мен эмне кылам? Мен деген ошол сиз деген Инстаграмды көрсөңүз, мындай фотоңузду киргизгиңиз келип атат, ошо фотону киргизсем деген кнопканы бассаңыз, ошол фото киргизе турган же файл тандай турган дагы бир баракча ачылыш керек дагы, ошону деген ошол жерди басып сиз фото киргизгенге мүмкүнчүлүк алышыңыз керек. Мен ошону текшерем. Мисалы деген фото киргизген, туура фото кирип атабы, фотону бассаңыз сен видео киргизип койгон жоксузбу, же болбосо комментарий жазып атсаңыз ал жерге деген комментарий эмес сүрөт кирип кеткен жокпу, ушундай нерселерди текшерем да. То есть сүрөт публикация кыла турган функция деп жазылып тургаса, ал только сүрөт функцияны киргизиш керек да. Эгер комментарий жаза турган функция болсо, комментарий жазган функция болуш керек да. Эч кандай сүрөт жүктөлүп кетпеш керек, же болбосо видео жүктөлүп кетпеш керек, ошолорду текшерем. Ар бир сиз көрүп аткан нерсе деген туура тармакта иштеш керек, туура функцияны аткарыш керек. Мен ошонун туура функция аткарып атабы же ошол туура эмес функция аткарып атабы, ошону издеп табам. Менин жумушум функциялардын туура экендигин текшеришим керек. Анан ошол функциялардын туура экендигин текшериш үчүн мен робот создавать этем же автоматизация кылам. Ошол автоматизацияны деген жүргүзүп коем дагы, компьютеримдин астында карап отурам, ошол туура кетип атабы же туура эмес кетип атабы. Ошону караш, анан кийин ошондой код жазыш, туура функцияларды аткарып аткан жөнүндө код жазыш менин жумушум деп эсептесем болот. Мен деген күнүгө саат 8-де деп мындай айтылган, бирок мен негизи эле 9:30 саат 4:30 же 5-ке чейин иштейм. Калган убакта бошмун. Азыр үйдөн иштеп атабыз. 1 жыл болду биз деген үйдөн иштеп атабыз. Үйдөн отуруп эле иштейм. Эң биринчи зарплатам же айлык акым жөнүндө айтып кетсем, мен эң биринчи жумуш тапканда $100,000 жумуш тапкам. То есть 1 жылдын ичинде $100,000 айлык акы табам деп. Андан кийин айлык акым деген мындай башка технологияларды дагы билгенде
сен деген башка жумушка киргенде деген айлык акың көбөйөт. Ошондо деген мен экинчи жумушка киргенде андан дагы $100,000 дагы көп айлык акы тапчумун. Азыр болсо мен андан дагы $100,000 өйдө айлык акы алам. Мен оюмча деген ар бир адам программист боло алат. Анткени деген бул программировать эткенге негизи эле өзүңүздүн желанияңыз керек. Ар бир YouTube каналдан ачып эле язык программирования десеңиз, толтура язык программирования чыгат. Java деп, мисалы, Java бул эң негизги башчы десем болот. Ошол эгер Javаны билсеңиз, сиз бардык язык программированияны оңой эле үйлөнүп кете аласыз. Ошондуктан бир язык программированиядан башташ керек. Javaдан баштасаңыз эң туура деп ойлойм. Ошо Java программирование, язык программирование деп жазсаңыз эле толтура туториалдар ачылат. Ошол менен биринчи үйрөнүп көрсөңүз болот да. Бул языкты деген, язык программирование, негизи программирование бул деген сиздин талантыңыздан же кандай математика билгениңизден зависит этпейт. Бул бир гана желанияңыз, анан кийин көбүнчө практика деп коет. Ошо кандай код жазыш керек, ошону көп отуруп практикалап этиш керек. Эгер практика менен баары келет десем жаңылышпайм. Бул компанияда иштегениме 7-8 ай болду. Мен деген American Express деген банкта иштегем. Андан кийин болсо бул страховка кыла турган компанияда иштегем дагы. Андан кийинки 3-чү менин жумушум бул деген ошол транзакция кыла турган же болбосо акча которо турган компанияда иштеп жатам. Азыркы күндө мен деген үйдөн отуруп алып эле иштейм. Саат 8-ден 5-ке чейин ошо компьютерде эле карап отурам десем жаңылышпайм. Эгер менин күнүм жөнүндө, менин күнүм кандай өтөт экенин жөнүндө билгиңиздер келсе, астына комментарий күнүңүздү билгибиз келет деп комментарий чытасаңыздар, мен обязательно мен күнүм кандай өтөт экенин жөнүндө сиздерге видео ролик арнаганга аракеттенем. IT тармагы деген өтө чоң тема. Эмки роликте деген мен сиздерге IT тармагында кандай жумуш кесиптер бар десем, бар жөнүндө айтып кеткенге аракеттенем. Ошондуктан эмки видеоңузду көрөбүз деп же болбосо жөн эле класс басып комментарий жазып койгонуңузду унутпаңыздар.